Кадамжай районунун Кызылбулак айылынан чет өлкөгө мигрант болуп кеткен жарандардын саны 1000ден ашат. Алардын 90% Орусияда эмгектенет. 2012 жылы ыктыярдуу мигранттардын башын бириктирген атайын фонд түзүлгөн. Аталган фонд айылдагы эң орчундуу болгон маселелерди чечүүдө акчалай жардамын көрсөтүп келет. 2018 жылы айылда мигранттар тарабынан жалпысынан 1 миллион рубльге жакын иштер аткарылган. Кызылбулак фонду бул Москва шаарындагы Кызылбулактык жердештердин курамында түзүлгөн. Бул негизги максаттары бул фонддун ошол миграцияда жүрсө дагы өз жерине, туулуп өскөн жерлерине жардам берүү, ар тараптан жардам берүү, айылдын жашоо шартын оңдоо. Ошол максатта түзүлүп, бул эле айылдын эле турмушун оңдоо түзөө эмес, ошол миграцияда жүргөн жаштарды, атайын иш издеп жүргөн, атайын ошо кыйналып жүргөндөргө, ооругандарга жардам берүү үчүн ушундай бир жакшы кайрымдуулук фонд десек болот да. Азык-түлүк жардам кылышаттар ай сайын 2 үй бүлөгө 3000 рубльден. Ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ошондо ай сайын бул салтка айланган иш бул 2 жылдан бери аткарылып келатат. Орусияда эмгектенген Кызылбулак айылынын тургундарынын каржылоосу менен аймактын инфраструктурасын жакшыртуу максатында түнкү жарыктандыруу жолго коюлууда. Жалпысынан 12 километр жол жарыктандырылат. Учурда 3 этаптын биринчи этабы жыйынтыкталып, чоң жолго 32 даана, ички жолдорго 50 даана түнкү чырактар орнотулган. Ага жалпысынан 141.850 рубль акча каражаты жумшалган. Азырда жарыктандыруу иштери улантылууда. Жакынкы күндөрү айыл толугу менен жарыктандырылмакчы. Жаштар өзүнүн инициативасы боюнча 100 000 ашык рубль пул жөнөтүшкөн. Бирөө-бирөөнү эч ким жастырбайт экен, жаштар өзү уюшуп, жаштар ошону колдошуп, айылыбызды жакшы көрктөндүрөлү, свет менен жарык кылайлы дешип беришкен. Бул 2018 жылы башталып, мына азыр бүтүп ушулар арасында турат. Айылыбызда гана бир гана чоң гана көчөлөр калды. Бул ушу проектти Кудай кааласа 2-3 күнүн ичинде бүтүрүүгө аракет кылып атабыз азыр эми. Айылдын баардык ичине коюлуп бүткөн. Азыр биз эми башталганыбыз ушу айылдын чоң көчөлөрүнө койсок, bu Kızılbulak айылынын до конца жетки чейин коюлуп барат. Азыр бизде бир 3 километрге жакын жерди уже бүтүргөн жатабыз. Мигранттардын демилгесин жеке ишкерлер, айыл тургундары колдоого алган. Бардык жумуштарды элеттиктер ашар жолу менен жасагандыктан устага бериле турган акча да үнөмдөлүп, элдин пайдасына жумшалууда. Мындан улам жакшы иштерге себепчи болгон мекендештерине жергиликтүү жашоочулар ыраазычылыгын билдиришет. Айылдарды көрктөндүрүү, жан жашылдандыруу, өнүктүрүү боюнча өзү жаштар салымы кошуп, биздин мигранттар, Москвада иштеген мигрант балдарыбыз, Бишкекте жүргөн бизнесмендерибиз, мигрант балдарыбыз, айылдын жашоочулары, өздөрү аксакалдар, жаштар инициативасы боюнча биздин айылга жакшы жардамдар берип жатышаттар. Алыста жүргөн биздин балдарыбызга, мигранттар балдарыбызга чоң ыраазычылык билгизебиз. Тапкандары жакшылыкка буйрсун, үй бүлөсүгө, ошол өздөрүнүн мекениге эсен аман кайтып келишини каалайбыз. Ден соолук, тапкандарга барака берсин, жакшы болуп иштесиндер. Айылда мындан сырткары мигранттардын салымы менен бир катар көйгөйлүү маселелер чечилген. Өлкөнүн эртеңки келечеги болгон жаштардын сапаттуу билим алуусуна шарт түзүлүп, элдин саламаттыгын коргогон медициналык үйүнүн оңдоп түзөө иштерин колго алышкан. Айта кетсек, жыл сайын чет өлкөдө эмгектенип жүргөн мигранттар тарабынан миллиарддаган акча өлкөгө которулат. Мингүл Көчөрова, Азатбек Курбанбеков, Алтын бешик жаңылыктары.